Саламатсыздарбы? Мен бүгүнкү сабакта интерактивдүү методду пайдаланып, окуучулардын жаш өзгөчөлүгүнү эске алуу менен биргеликте бүгүнкү сабагымдын максатына жеттим деп ойлойм. Анткени санариптик технологиялардын жардамы менен окуучуларды сабагыма кызыктырып, заман талабына шайкеш келген алтын эрежени пайдаландым. Үй тапшырманы суроодо PowerPoint программасында даярдалган блиц суроолорду экран аркылуу чагылдырып, окуучуларды кызыктыруу максатында компьютерде Classroom Screen сайтынын жардамында кокустук түрдө окуучуларды тандап алып, блиц суроолорду узаттым. Блиц суроолорго жооп берген окуучуларга атайын колдо жасалган гүлдөрдү белек берүү аркылуу баалап алдым. Үйгө тапшырманы ооз-2 жыйынтыктап, окуучулардын дүйнө таанымын кеңейтүү максатында экранда чагылдырылган символдор менен жаңы темага багыт алдым. Ошондой эле жаңы теманы PowerPoint программасында даярдап, көргөзмөлүү кылып түшүндүрүү бергенге аракеттендим. Жаңы теманы окуучулар канчалык деңгээлде өздөштүргөнүн текшерүү үчүн атайын кайра эле компьютердин жардамы менен кокустук түрдө окуучуларымды 3 топко бөлүп алдым. Топторго бөлүнгөн окуучулар экранда чагылдырылган олимпиадалык шакекчилердин ичинде даярдалган тапшырмалар аркылуу компьютердин жардамында өздөрү каалаган түстөгү шакекчини тандап, анда катылган тапшырмаларды бирдей убакыт ичинде 3 топ өз-өзүнчө аткарууга аракеттенди. Ошондой эле алардын аткаруу жөндөмдүүлүгүнө жараша кыргыздын улуттук баш кийимдери менен баалап алдым. Экранда чагылдырылган 5 шакекчелердин ичинде тест, термин, дал келтирүү, таблицаны толтуруу, ошондой эле сүрөттөгү канаттуулардын органдарынын аталышын табуу болчу. Булардын ичинен 3 топ бирден тандоо менен сабагымды бышыктап, жеңүүчү болгон топко анын ичинен эң активдүү катышкан окуучуга факелди тапшырдым. Факелди тапшыруу максатым олимпиаданын жеңүүчүсү от казанды от жаккан сыяктуу активдүү окуучуларга ыйгаруу жана окуучуларга стимул берүү менен сабагымды жыйынтыктап үйгө тапшырма бердим. Үйгө тапшырмага багыт берүү аркылуу окуучуларды баалап алдым. Бүгүнкү сабакта активдүү катышкан эң жакшы 9 окуучуга 5 деген бааны, ошондой эле 6 окуучу жакшы деген баага жана 1 окуучу канааттандырарлык бааларга ээ болушту.